мен аябай şu Кеминге келген сайын кубанам. Анткени Кемин деп эле айтпай, мен кыргыздын кулунумун деп так айтам да. Анткени Баткенден булобу, Таластан булобу, Көлдөн булобу мени каныбегим деп баары тең жакшы тосуп алышат да. Элге чоң рахмат. Анан эми мен өзүм баягы саясатка көп бийликшейин деген деле оюм жок болчу. Мына биякта өзүңүздөр билесиздер, Кемин тараптан депутат болом деген агайларым келип каке бараттым эле десе мейли байке мен тийишпейм деп ушундай деп, мен баягы өзүмдүн маңдай терим менен тапкан ушул элдин сүйкүмүн жоготкум да келген жок. Анткени ушу саясатты мен карап турсам ар кандай экен деп мен ошого көп мындай назар койгон эмесмин да. Анан мунун себеби ушул жаштар чыгып атат, айылдан мен өзүм досторум, классташтар, бир туугандар эмканы учур келди го. 60ка келдиң, 60та жетти. Эми баягы сага өкмөт азыр кандай кызмат берет, тиңдей бирок үйгө жатып албай, ушул элдин арасында жүрүп, колуңдан келген кызматты дагы болсо кыла бер деген бир жакшы кептерди айтышты да. Анан эми сыймык десе сыймык бар чындыгында. Каяка барбасам райондук жетекчилер, областтык жетекчилер баары тең каныкы деп тосуп алат. Кээ бир айтыла турган кеп сөздөрүм болсо аларга жардам кылат. Мен өзүм үчүн эч качан суранып барбайм. Ошол спортсмен балдар үчүн, кээ бир баягы суранган эл журт үчүн деп. Анан ойлонуп көрсөм, чын менен Кудай бербаду, эми азыр ал күч бар, Кудайга шүгүр. Анан кийин элим үчүн дагы тызылдап чуркап, анан кийин ушул ойлогон ойду ишке ашырганга ушул партияга кирдим да. Эми киргендин себеби ошол карпайчылык иш. Анан кийин могу Кеминдин жаштары, өзүмдүн Бейшеги Кара Булактын жаштары чыгып айткандан кийин анан карадым, барып анан Бакыт Эргешевич менен жолуктук. Программаны баарын тең көрүп, видео тасмаларды көрүп туруп, анан ушу алдыга койгон максаты эң негизгиси баягы пиар эмес, бул ушу эл үчүн иштей турган программалары бар экен. Уже 2 жылдан бери канча баягы туруктуулук бир жакшы нук менен келаткан экен. Анткени өзүңүздөр билесиздер, баардык эле партиялар келет дагы так ушу шайлоо учурунда баардыгыбызга боз үй таратып, казан таратып, чаяк таратып коюп, анан кийин ошол эртеси унутулуп калып атабыз. Көп баягы айтып муну жасап берем деп коюп, анан ошол бүгүнкү күнгө чейин чечилбеген маселелер толтура. Анан ушу партиянын негизги алдыга койгон максаттарын карап туруп, мен көңүлүмө аябай жакты. Анткени биринчиден мен партиядамын, Акшумкарда. Бирок Акшумкарда деле чуркап жакшылап иштедик. Ушу 4 жылдан бери мен мисалы үчүн бир дагы Каныбек байке барып ушинтип задание алган жокмун да. Мен жамандабайм эч. Бирок мен азыр карап көрсөм, менин жанымды кое турган эмес бул партия. Каныбек байке барып тетиякты бүтүрүңүз, тетиякты иштеңиз деп, бул партиянын өзүнүн идеологиясы болуп атат да. Анан ошол мага жакты. Анан бирок ошо Бакыт Эргешевич аябай туура айтты. Орустар айткандай, под лежачий камень вода не течет дейт. Эгерде ушу өзүбүздүн айылдардан жанагындай жаштар демилге көтөрүп, момуну жасайлы, момундай кылалы деп баягы биригишип, ынтымакташып туруп анан кийин иш кылсак, мен ойлойм, ар бир айылдын өзүнүн чоң мүмкүнчүлүктөрү бар, айыл өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү бар, ресурстар көп, райондун кээ бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Эми баарыбыз чогулуп алып туруп, ушу банктарга барып, ушу кайсы жактан көп үй болсо, мынакей действительно бул партияга кайрылып, анан кийин ушу депутаттарга кайрылып, көп нерсени чечип алсак, мүмкүнчүлүк бар экен. Анан ошон үчүн мына ар бир үй бүлөнү эле алсак, ар үй бүлө өзүнүн үй бүлөлүк экономикасын ойлобосо, аны ким ойлойт? Туурабы? Ошон үчүн баардыгыбыз тең. Ошого идея берип, ошону жылдырыш үчүн мына бул биздин өнүгүү партиябыздын баягы ой пикири аябай куп келишип турат да. Эгерде ар бир адамдын өзүнүн аракети болбосо, ага эч качан бирөө келип, азыр тем более ушул рыноктук учурда эч ким жардам бербейт. Ошон үчүн ар бирибиз жакшылап ойлоп, ар бир үйлөрү, жаштар баарыбыз демилге көтөрүп, ушуну кылалы деп туруш керек.